Биздин эме Салтанат Айткуловна жанагы видеону кыскарттык да. Анткени немелерге WhatsApp группаларга көп эмете болбой атат, ошон үчүн баштадык. биздин мамлекеттин жана жогорку бийлик адамдарынан айтып жатышат да, ошол эмне кылабыз биз кыргыздарды көбөйтүп, кыргыз биз баягы эме сунуш кылып атабыз да. Бул карапайым эл деген мамлекеттин бүтүндүүлүгү болот. Канчалык балдар көп болсо, ошончолук биздин мамлекеттин бүтүндүүлүгү сакталат десек, ошону айткан адамдар болуп атат да, бийлик адамдарынанчы. Көбөйтүп эмне кылабыз? Азыркы деле биздин саныбыз көп эле. Биз мисалы үчүн 700 000 кыргыз болуп деле жашаганбыз. Мына азыр 21-кылымда Кудайга шүгүр 6 миллиондон аштык депчи. Эми ошо бир кылымда ошо араң 6 миллионго жетип жатса, ошону баса белгилешип, биз көппүз деп атат да. А башка жактарда, мисалы үчүн Россияны эле алып, бизден 2 эсе көп, даже 3 эсе көп го. Ошол жак деле ошо мамлекеттин бүтүндүүлүгүн сакташ үчүн энелердин төрөсүнө кызыктырып, энелик капиталдарды көбөйтүп, 3 баладан, 2 баладан даже эме бар үй-бүлөлөргө акча каражатын бөлүп берип атат. А бизде андай жок. Салтанат Айткуловна, сиз ушул айтып койсоңуз, мисалы үчүн 300 000 баланын көбөйүшүнө жол береби же жакырчылыктан чыгарганга жол береби? Бул эми биринчиден жакырчылыктан чыгарганга жол берет. 300 000 сомдон энелик капитал болсочу, анткени ошол 300 000 сом менен деле өзүнүн оокатын кылып кетсе болот. Кичинекей участок жанагы берип атпайбы, мамлекет тараптан участок берсе, ошол жерге деле бир 2-3 комнаталуу кылып, эме оокатын кылып үй салып алса деле болот. Же болбосо ошол менен мини бизнес кылып деле жасап, постепенно көбөйтүп алса болот. Ошо 300 000 деле бир үй бүлөнүн эмесин, проблемасын чечип коюшу мүмкүн да. Бул жерден жакырчылыктан дагы чыгышат, экинчиден мамлекеттин бүтүндүүлүгүн да сактайт. Бул андан тышкары жана таштандуу болуп аткан балдар дагы эме таштандыга калбай калат. Анткени эне деле ойлонуп калат да, мен бул баланы төрөсөм, мамлекет мени колдойт, ушул акча менен мен ушул баланы чоңойтуп өстүрүп алам депчи. Таштандуу болгондагы жана кордук, зомбулук көрүп аткан балдардын бүт баары тең токтойт. Көп бир нече проблема чечилип калат бул акчанын аркасында. Салтанат Айткуловна, могу жеринде айтып кетиңизчи. Мисалы үчүн азыркы учурда мына зомбулук көбөйүп атат. Аялдарды эркектер урган маселелерден көп болуп атат. Же болбосо эркектерди аялдар урган маселе көп болуп атат. Андан тышкары мигранттардын балдары кор болгону көп болуп атат деп, бул биздин карапайым элге күйгөн мыйзамдар чыксын деп атабы же дагы башкача ойлор барбы ушул жөнүндө? Менин оюмча бул жакта деген азыркы биз жашап аткан коомдо деген чет өлкөлүк агенттер болуп атпайбы? Алардын деген бүт эме мындай тамакташ адамдардын баары тең жогорку жана биздин мыйзам жазып аткан жакта дагы болуп атат да. Анан ал жактан көтөрүлгөндө эле биз баягы сүйүнүп атпайбызбы? Могу маселени көтөрүп атышат, значит момундай болот экен деп. Бирок момундай терең карап келгенде андай болбойт экен. Наоборот, элге каршы жазылган мыйзам болуп калат экен. Мисалы үчүн жана Бурулайдын деле өлүмүн шылтоолоп турупчу, эмени чыгарып коюшпады, кыз ала качуу дегендичи. Чыгарып токтотуп койду дагы, кыз ала качуу болбош керек деп эме мыйзам киргизип коюшту. А самом деле деген биз деген кыз ала качып эле баягы тааныбаган немелер, же болбосо тартынчак балдарыбыз өздөрү ошо кыз ала качып эле үйлөнүп эле тукум улап кетишкен да. А бизден ал жана тыюу салып койду. Байкуш жана тартынчак балдардын баары тең, жанакы күйөөгө эме тийгенден уялып жүргөн кыздардын бүт баары тең эле уже эме калып калды да, карадалы болуп, тиги жигиттерибиз дагы аял албай. Бул жерде биздин бүтүндүүлүккө мындай прямой эле кол салуу болуп атат. Рахмат.